Чүйдө тоо кен өнөр жайына, жол курууда жана энергетика тармагына керектүү болгон жардыргыч заттарды өндүргөн Кыргыз-Кытай ишканасы пайдаланууга берилди. Заводдун ачылышына өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев катышты. Ошон менен бирге премьер-министр аймактардын социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө салым кошуп жаткан чүй өрөөнүндөгү бир катар ишканалардын иши менен да таанышты. Теманы кабарчыбыз Нургүл Жумабекова улантат. Өлкөгө инвесторлордун тартылышы менен мындай жаңы ишканалар ачылып, жумуш орундары түзүлүп жатканы кубандырат. Анын натыйжасында салык түшүп, аймактын инфраструктурасы жакшырып, жалпы өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө да шарт бар. Заводдон жергиликтүү бюджетке салык түрүндө 150 миллион сом түшөт жана 60 жергиликтүү тургун жумуш менен камсыздалат. Жумушчу орунду түзүү бул эң биринчи милдетибиз ушу да. Жумушчу орун. Бир жумушчу орunu болобу, 10 болобу, 100 болобу, 1000 болобу өкмөт үчүн баары бирдей. Премьер-министр инвесторлордун көмөгү аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында көрсөтүлүп жатканын белгилеп, өкмөт аймактарды жана анын инфраструктурасын өнүктүрүүнү артыкчылыктуу багыт катары аныктаганын ырастады. Учурда жергиликтүү жетекчилердин иши да инвесторлорду тартуу, жумуш орундарын түзгөнү менен бааланып жатат. 70% жарандарыбыздын баары айылда жашайт. Ошо 70% адамдарыбыздын канча бир бөлүгүн жумушчу оруну менен түзсөк, коммуникацияларды алып келсек, жолдорду салсак, социалдык объектилердин баарын бүтүрсөк, жанагы чоң шаарларда, Бишкекте, Оштун тегерегинде, Чүй областында жүргөн мекендештерибиз Нарындан, Баткенден, Оштон, Жалал Абадтан, башка жактардан келген биздин мекендештерибиз ошо айыл жерине кайра барат. Заводдун иши өлкөнүн стратегиялык максаттарына багытталган. Ишкана өндүргөн жардыргыч заттар тоо кен өнөр жайына, жол курууда энергетика тармагына колдонулат. Завод жаңы технологиялар менен салынды жана Кыргызстандагы аммонит чыгарган жалгыз ишкана. Азырынча завод ички рыноктун суроо талаптарын аткарууда. Бара-бара продукцияны экспортко чыгарабыз. Экспертизанын жыйынтыгы менен биздин ишкана ЕЭПтин техникалык регламентине туура келет жана бирдиктүү реестрге кирген. Жыл башынан бери 300 тонна продукция өндүрүлдү. Ишкананын кубаттуулугу жылына 12 000 тонна. Өкмөт башчы көп жылдан бери куур жана шифер чыгарган ишкананын иши менен да таанышты. Бул заводда модернизацияланган. Мындан улам ишкана заманбап талаптарга шайкеш келген куурларды, үйдүн чатырын жабууга керек болгон курулуш материалдарын чыгарат. Мы активно модернизируем. Биз ишкананы заманбап кылып модернизация кылуудабыз. Себеби бүгүнкү күндө учурга ылайык жаңы талапта иш алып баруу зарыл. Ишкананы кыдырып чыгып, премьер-министр завод өндүргөн продукция сапаттуу экенине күбө болду. Курулуш материалдарынын 60% ички рынокко сатылат. Калган 40% Казакстан менен Орусияга экспорттолот. Жакында Тажикстанга да экспортко чыгаруу жагы караштырылып жатат. Мухаммедкалый Абылгазиев Талдыбулак Сол жээкенидеги Алтын кен ишканасынын жумушуна да күбө болду. Ишканада 1000ге жакын адам иштейт. Алардын 90% Кыргызстандын жарандары. Ошон менен бирге өкмөт башчы кант нан заводу ишканасынын иши менен да таанышты. Нургүл Жумабекова, Диана Мамекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал, Чүй облусу.